Жаныбек Жалалов өкмөт аппаратынын башчысынын орун басары болду. Жаныбек Жалалов ээлеген кызматынан бошотулуп, өкмөт аппаратынын башчысынын орун басары болуп тайындалды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Улукбек Марипов кол койгон. Жаныбек Жалалов буга чейин өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматын аркалаган. Ал эми анын ордуна Өмүрбек Субаналиев барды. Булак Спутник KG. Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчиси Үкүбаев 2 айга камалды. Пара талап кылууга шектелип кармалган Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчиси Элмырза Үкүбаев 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүдө айтылгандай, чечим Бишкектин 1-май райондук соту тарабынан чыгарылган. УКМК Үкүбаевди 12 февралда кармаган. Ал алтын казуучу ишканалардын айрым жетекчилеринен пара талап кылган деп шектөлүүдө. 34 жаштагы Элмырза Үкүбаев былтыр ноябрь айында Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасына жетекчи болуп тайындалган. Булак Спутник KG. Жумалиевдин жактоочусу шаардык сотко кайрылды. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу өтүнүч Бишкек шаардык сотунда ушул аптада каралат. Бул тууралуу 15 февралда Азаттык радиосуна депутаттын адвокаты Бакытбек Жумашев билдирди. Жумашев ошондой эле социалдык түйүндөр аркылуу видео билдирүү таратып, Кыргызстанда мыйзамдар бирдей иштебей жатат деген оюн айтты. Эмне үчүн биздин мыйзам бирдей эмес, ар бир жаранга бирдей иштебейт? Ошондой эле коррупция боюнча айыпталгандар үй камагына чыгарылып иштерин кылып жатышат. Кубанычбек Жумалиев боюнча далил болбогондон кийин аны изоляторго жаппай, аксакал деп үй камагына чыгарып коюшса болмок деди. Жумалиевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 4 февралда жазык кодексинин 319 беренеси боюнча кармап, Бишкектин 1-май райондук соту аны 2 айга 4 апрелге чейин камакта калтырган. Булак Азаттык. Уяттуу жерин байкашпаган. Дарыгерлер эркекке кесарево операциясын жасап ташташты. АКШда ак халатчандар эркек кишини аял менен чаташтырып, ага кесарево операциясын жасашты деп жазды чет элдик басылма. Дарыгерлердин шалакылыгынан жапа чеккен Лесли Морган Уайт аларды сотко берди. Маалым болгондой, америкалык жаран ашыкча салмакка ээ жана ден соолугу начарлагандан көкүрөгү катуу ооруп, куткаруу кызматына кайрылган. Медициналык борборго жеткирилген. Ал жерде иштегендер дароо эркек кишини төрөт бөлүмүнө жөнөтүшкөн. Алар эркек кишини аял деп эсептешип, ага наркоз берип, кесарево жолу менен төрөтүп алууну пландаштырышат. Кантип эле менин мүчөмдү эч ким байкаган жок, деди Лесли. Кесарево жасалганын билгенден кийин катуу ачууланып. Уайттын айтымында дарыгерлер анын эркек экендигин кесарево операциясынан 30 мүнөттөн кийин гана түшүнүшкөн. Дарыгер мындай медициналык каталар кээде болуп жатканына карабастан, операция бейтаптын өмүрүнө коркунуч келтирбегендигин жана аны тезинен айыгып кетерин айткан. Булак Кыргыз кабар. Ырчы Салтанат Шекенованын кийимин кескилеп салган видеосу талкуу жаратты. Ырчы Салтанат Шекенованын кийимин кескилеген видеосу талкууга алынды. Аталган видеодо ырчы айым кийимин кайчы менен кесип, күн жылып келе жатат, жылуу кийимдерди чечели деген. Бирок ырчынын бул жоругу катталуучулар арасында талкуу жаратып, кийимди кескилебей муктаждарга берсеңиз боло, уят деген билдирүүлөрдү жазса, айрымдары тамаша катары кабыл алышкан. Булак Барс Медиа.